саламатсыздарбы? Алгач ошол айымдар эмне үчүн өзү кам көрүшү керек жөнүндө айтаардан мурун бул идея каяктан келген ошо жөнүндө айтып бергим келип атат. Биз мындан бир 5 жыл мурун Кореяга барганда бир дагы айымдын жаш курагын биле алган жокпуз да. Булар 10-15 жашка чейин аябай жаш көрүнөт экен. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда 2-3 жаш жашыраак берип калса аябай сүйүнүп калабыз го. Бирок Корея айымдары 15 жашка чейин жаш көрүнөт экен да. Ошондо идея пайда болду, суроо пайда болду. Эмне үчүн Корея айымдары ушунчалык жаш көрүнөт? Эмне үчүн биздин айымдар ошончолук жаш көрүнө албайт деп, анан ошолордун психологиясын, жашаган жерин, оюн ойлоно баштадык. Анан көрсө алар чындыгында өздөрүн аябай жакшы карашат экен. Анан биз кыргыз айымдары ошончолук өзүн караганда 15 жыл болбосо да жок дегенде 5, 7, 8 жылга чейин жаш көрүнсө болот экенин түшүндүк. Анан ошондон кийин кайсы каражатты алып келсек болот, Корея айымдары кайсы косметика менен көп колдонот деп сураштырып көрсөк, ушул брендти айтышты. Анан алып келгенден кийин көп нерсе билинди. Мисалы үчүн Корея айымдары буларда 7 этап, 5 этап менен тазалашат да. Бизде болсо бир каражат менен бетин жууп, анан бир каражатты сүйкөп койсок эле ошол бизге жетиштүү деп ойлойбуз. Бирок кеп анда эмес. Жакшы тазалаштагы бул эң чоң маанилүү этап болуп эсептелет. Мунун баардыгын биз карап чыктык, өзүбүз дагы текшерип чыктык. Чындыгында ушундай экен. Дарыгерлер айткандай эле, мисалы үчүн ооруну айыктырганга караганда ооруну алдын алуу жеңилирээк го. Ансыңарыңдай бырышты деле, түшкөн бырышты кетиргенге караганда түшө электе алдын алуу иштерин кылса, бул өтө маанилүү. Корея айымдарынын эң мыкты же болбосо эң жакшы өзгөчөлүктөрү бул өзүнүн терисине кам көргөн. Мисалы үчүн кээ бир биздин өрөөндөрдө мисалы үчүн тоналдык кремди кымбат алып, ал эми өзүнө бетине сүйкөй турган кремдерди арзан алып коюшу мүмкүн. Корея айымдары эч качан антпейт. Эч качан булар декоративдик каражаттарды кымбат албайт. Сөзсүз түрдө кремдерди, анан тазалоочу каражаттарды кымбат алышат да. Ошондуктан алардын жүздөрү ар дайым апапак, мындай кандай десем, өздөрүн жылтырап караганы билинип турат да. Себеп дегенде сиз психология деле ушундай го. Мисалы үчүн бир адам келип атканда өзүн өзү караганын, өзүнө жакшы кам көргөнү көрүнүп турат да. Вот Корея айымдарынын өзгөчөлүгү ушунда да. Корея косметикасы акыркы бир 5 жылдан бери популярдуу болду да. Башында бул жака арзан каражаттарды алып келген үчүн көбү ишенбестик болуп жүрдү да. Андан кийин бирок жакшы брендтер келе баштаганы убакыт керек го, ошол эле өзүнү көргөнгө, жептенде бирөөгө кеңеш бергенге убакыт керек. Ошол акыркы бир 5 жыл. Анан дагы бир мени сүйүндүргөн нерсе, мисалы үчүн азыр мен сиздерге көргөзүп берем да, көп этаптуу тазалоонучу. Башында биз айымдарга ошону айтып баштаганда, ушунун баарын бетиме сүйкөйүнбү деп таң калышчу да. Азыр кадимкидей бул барбы деп сурап калдым да. Ага дагы айымдар көндү да. Себеп дегенде эмнеге көнүп, эмнеге ошону кабыл алып атышат. Демек, алар жыйынтык көрүп атат да. Бул өтө маанилүү, жакшы нерсе. Буга чейин сиздерге айткандай, Корея айымдары көп этаптуу тазалоо, анан көп этаптуу өзүн өзү кам көрүү линиясын колдонот. Ошону көрсөтүп берем. Бирок аны дагы эмне үчүн түшүндүрүп кетейин. Себеп дегенде биз мисалы үчүн бардык нерсени терибизге койгон, мисалы үчүн тоналдык крем, пудра, булардын баарынын составында май бар да. Ал майды жөн эле пенка чыгара албайт. Ошондуктан гидрофилдүү масло, гидрофилдүү май чыккан да. Ал ошол териде болгон майдын баарын чыгарат. Анан кийин пенка менен жуйбуз да. Ошондуктан азыр бул гидрофилдик масло, биз мисалы үчүн терибизге койгон тоналдык кремди сөзсүз түрдө ушуну менен алып алышыбыз керек. Муну дагы туура колдонуш керек. Мисалы үчүн териге сүйкөп бир 3-4 мүнөт күтүш керек. Себептен бул майды чыгарганга дагы убакыт кетет да. Көп этаптуу колдонуу кадимкидей бир 2 жумадан кийин эффектин берет. Себеп дегенде байкайсызбы, кээ бир кургак терилер тоналканы сүйкөсөң дагы ошол тоналканы да жеп алгандай сезим болот го. Бирок көп этаптууда кадимкидей теринин ички катмарлары мындай сууга тойгондой болуп, териңиз жылтырап, бардык тоналдык крем эмне койсоңуз дагы аябай сонун көрүнүп калат да. Ошондуктан анан биз бир эле пенка менен жууп атпайбызбы? Бул пенка негизи тоналдык кремдерди кетире албайт да. Бул пенканын өзүнүн максаты бул теридеги кирлерди кетирүү.
Муну вот гидрофилдик майды бир 3-4 мүнөт койгондон кийин кадимкидей байкайсыз, 2 май кошулганда мындай комок сыяктуу болуп калат го. Бул да ошондой болуп калат да. Тери ошону сөзсүз түрдө ошону байкаш керек. Мына азыр байкай баштадыңыз болуш керек. Негизи гидрофилдик майды ушундай губка менен жууган жакшы да. Себептен майды кол менен кетириш өтө кыйын. Мына ушинтип болгон, биз эртең менен бетибизге сүйкөгөн тоналдык крем, SPF баарын жууп алгандан кийин анан кийинки этап ушундай пенка кетет. Себеп дегенде биз күндүз кечке жүргөндө билинбеген менен терибиз менен деле басып барат деп кир чогулта беребиз да. Ошондуктан ошол кирди да жууп алыш керек. Анан пенканы көбүнчө айымдар айтат, пенка бетти кургатат экен деп. Пенка бетти кургатпаш үчүн сөзсүз түрдө мынтип кол менен самындап алыш керек да, андан кийин сүйкөш керек. Гидрофилдик майды эгерде колдонбой койсоңуз, бетиңиз пенка менен кирди таза жууй албайт. Именно Корея айымдары ошо бетти жууганда прям кыртылдайт го, ошого чейин тазалаганды ошо Корея айымдарынан үйрөнгөнбүз да. Бир пенка анчалык кыртылдатып жууй албайт. Сиз кадимкидей ошол бардык туура этапты колдонгондо өзүңүздүн териңиз менен биринчи жолу контакт болот го, ошондо болот да. Кадимкидей өзүңүздүн териңизди сезип, анын дем алганын сезип. Биз мисалы үчүн душка түшкөндө деле мындай тазаргандай болобуз, бирок банядан кийин аябай сезим башкача болот го, жеңилденгенсип. Туура этапты колдонгондо айым дагы ошондой болот да, бет кадимкидей сезет. Мындан сырткары пилинг деген бар, биз бирок муну күнүгө колдонбойбуз. Себеп дегенде бир жумасына 2-3 жолу эле колдонсо болот. Күнүгө тери алмашып турат, ошондуктан бетти таза ткан кармаш үчүн муну дагы колдонуш керекпиз да, жумасына 2-3 жолу. Андан кийин сөзсүз түрдө көбүнчө айымдар айтып кеттим го, пенка кургатат деп. Ошондон кийин сөзсүз түрдө ушундай тонер деп коет. Сөзсүз түрдө пенкадан кийин тонер колдонуш керек. Себеп дегенде бул теринин pH балансын ордуна келтирет да, ошондуктан тонерди ар ким ар кандай колдонот. Кээ бирөө бетине чапкалап эме кылышат, кээ бирөө спрей түрүндө бар, кээ бирөө ватный дискке коюп алып эме кылат. Кимге кандай удобный болсо ошондой кое берет. Мен мисалы үчүн муну колум менен эме кылып атам, себептен бул сериянын тонери кичине коюураак да. Ошондуктан ар бир линиянын сериясына жараша тонерлер ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан по ощущениям деп коет го, адам кандай комфортный болсо ошондой кое берет. Тонер коюп алдык. Ушу менен тазалоо этапы бүттү. Андан кийинки этап сыворотка. Сывороткада кремдерге караганда составында пайдалуу нерселер абдан көп. Ошондуктан сыворотканы кремден дагы маанилүү деп эсептейм. Андан кийинки этап эмульсия. Эмне үчүн көп этаптуу уходдо тери кадимкидей эс алып жыргап калат. Себептен сиз улам биринин үстүнө киргизип аткан, улам биринин үстүнө бирин коюп аткандыктан тери аябай жылмакай болуп колуңуз чуркап калат да. Колуңуз чуркаган сайын өзүңүзгө өзүңүз массаж кылгыңыз келе баштайт. Бир линия ошондо орточо эсеп менен канча? Бир линия 4000ден 10.000ге чейин барат. Биз мисалы үчүн бир крем койгондо монтип бетибизге эме кылбайбыз да туура. Көп линия кылганда ушунун баарын териме кирсин, андан кийинки этапка тери даяр болсун деп атып эле колубуз ушуну чуркап калат да. Андан кийинки этап атайын крем, бул көздүн тегереги, сиздер билесиздер. Бул жака өтө көп койбойбуз. Себептен только ушул зонага болуш керек. Муну болсо бул билесиз, аты жок кол менен ушул зонага массаж кылабыз. Анан акыркы этап
бул терибизге кремди коебуз. Корей косметикасынын дагы бир эң ыңгайлуу нерсеси, мисалы үчүн башка мурун биз крем алып жүргөндө эртең менен кое турган крем, анан кечинде кое турган крем дейт го. Бул андай эмес, сиз бир линияны аласыз, ошону эртең менен дагы, кечинде дагы кое бересиз. Аз мезгилге көрсөткөн каражаттар бул айым өзүн өзү кандай караш керек, эртең менен анан кечинде кыла турган процедура болду. Мындан кийин мисалы үчүн эртең менен сиз жайкы мезгилде сөзсүз түрдө атайын күнгө карата каражатты коюп, андан тоналдык кремди коюп, анан каалаган өзүңүздүн боекторуңуздарды колдонуп чыга берсеңиз болот. Сиз ар дайым тыкан жана сулуу болосуз.